ата эне балдардагы проблемаларды чечүүдө бири-бирине эр шаркак болуп жардам бериши, бир пикирде болушу. Мунусу бери десе тигиси төө деп ортодо эрежеси да жок, бириккен пикири да жок, ортодо кызматташтык, жардамдашуу жок. Келишип алган эмес. Атасы бир нерсени кур келип туура деп айткан нерсесин апасы жокко чыгарат. Апасы булундай кылып туура деп айтса келип атасы жокко чыгарат. Анан балдардын башы маң болот дагы, кимиси туура эмес, экөө тең туура эмес деп бул дагы жанагындай проблема жаралат. Аллах Таала Майда сүрөсүнүн 2-аятында ватаавану алал бирри ваттаква, таквалык иште, жакшылык иште бири-бириңерге жардам бергиле. Вала таавану алал исми вал удван, бири-бириңерге күнөө иште, душмандыкта жардам бербегиле, жардамдашпагыла деген. Мына ушул аятты туу тутуп ата эне үйдө жакшылыкта жардамдашайлы. Атанын ордун эне толтура албайт, эненин ордун ата толтура албайт деп экөө биригип үйдө жакшы бир эреженин негизинде, туура эреженин негизинде, ошол эрежеге атасы каршы келбей, апасы каршы келбей, сөзү бирдиктүү бир эреже менен балдарды башкарып тарбия бериш керек деген кеп. Бири куруп келаткан нерсени экинчи кулатуу аябай жаман нерсе. Бул көп үй бүлөлөрдө кездешет. Ал былжырай берет. Мына ушинтип аялын кемситип салгандар бар. Күйөөсү жок да аял айтат, атаң сүйлөй берет, билесиңер го анын мүнөзүн деп анын айбатын сындырат. Анан балдар эмне деп көрөт? Бул келжирегенин эле ушундай турбайбы, сүйлөй берсе анда сөзүндө деле кубат жок турбайбы, таасир жок турбайбы деп алат. Мына ушинтип башталат. Аллах сактасын. Ушинтип экөө бири-бирин эмне кылат? Сөздөрүн четке какышат. Бирин-бирин урматтабаганын, бири-бирине бириккен эрежеси жок экен, бири-бири менен тарбияда кызматташпаганын балдарын билет. Анан экөөнүн тең сөзүн кулак илбей калат балдар. Ошон үчүн үйдө ата эне жакшылап келишип алыш керек. Түшүндүрүш керек бири-бирин, тарбияда билиш керек. Кайсы нерсе бизде чоң, кайсы нерсе орто, кайсы нерсе жөнөкөй бизде, кайсы нерсеге катуу турабыз, кайсы нерсеге көз жума алабыз, кайсы нерсеге жеңил кайтарабыз деген ошол нук менен кетиш керек. Анан балдар бул нерсени көргөндө аябай жакшы таасир берет. Мына ата энем бул нерседе такыр уруксат бербейт, бул нерсени жеңил эле көрөт, алхамдулилля, бул нерсени орто кайтарат. Кээде апасы айтып эскертип атса, балдардын көзүнчө бул туура эмес сүйлөп атасың сен деп ошентип бири-бирин кемсинтишет. Буда кайсы билим бар деп ойлойсуң? Эч нерсени билбейт деп даже балдардын көзүнчө, Аллах сактасын, бирин баркын бири чүрүп салышат. Жок кезинде чүргөндөр бар, балдардын көзүнчө чүргөндөр бар, атасы кетип калганда шыбагандар бар. Мына ушунун баардыгы чагылдырылат кайра. Терс натыйжасын берет. Кыскасы бул бөлүмдө эгер ата энелер бири-бири менен бирикпесе, кызматташып, чогуу бирге тарбиялабаса, биринин сөзүн бири чаап, бири куруп келаткан нерсени экинчиси кулатып, кашасы чыгат. Балдар жок кезде келишип алыш керек, сүйлөп. Ката болсо да эскертип апасына, күйөөсү аялына эскертип, балдар жок кезде. Ата эненин айбаты түшпөсүн, кадыр баркы түшпөсүн. Анан кийин эле проблема келет. Балдар мени укпай атат, тигини укпай атат. Караса экөө бири-бирин жамандап салган. Болду, башаламан. Мисалы, практикалык жолдордон ата үйгө кирип келип калды. Апасы баласын ушуп аткан болот. Же кызын ушуп аткан болот. Тарбиялап. Атасы кире калат дагы, болуша калып, сеники туура эмес, тынч отур, мындай тигиндей деп коет. Бул жерден балага сезим келет. Мен апам залым турбайбы, туура эмес экен. Атам мээримдүү экен. Апам туура эмес эле мени мамиле кыла берет экен деп, биринчиден ушундай. Экинчиден болду. Ал баланын ичинде энесине болгон ою кандай өзгөрөт. Ошон үчүн бирде бири-бирине кайтарууда аябай сак болуш керек балдардын арасында. Кыскасы бир эскертүүлөр берилсе, туура эмес кылса дагы балдардын көзүнчө кылбастан аны өзүнчө отуруп сүйлөш керек. Антпесе балдарга болгон тарбия бузулат. Сөздөр өтпөй калат. Ошондой эле дагы бир ката. Кээ бир энелер билет, балдарында бир катаны билет, бирок ошону жоюуда атасына айтпайт, кызматташпайт. Мунун эки себебинен келип чыгат. Биринчиси, же ал эне күйөөсү начар, айтса андан бир пайда бербейт, уруп согот, наоборот, же баласын качырат, кызын качырат деп айтпашы мүмкүн. Экинчиси, балким ошо баласына, кызына болгон сүйүүсү, аябай жакшы көрүүсүнөн ашып кетет дагы, ага маани бербейт, ката болсо деле жүрө берет. Күйөөсүн айтпай. Мына ушунун баардыгы кызматташпагандык да. Жаңа айтып атпайбы, бул эрежеде практикалык кызматташуу, жардамдашуу,
ортого салуу ата эне кандай оорчулук болуп атса кеңешиш керек. Мен бул жерден аксап атам. Могу жерден ушундай болуп атат же ушул жерде сөзүм өтпөй атат деп ортого салып, аялы күйөөсү экөө кеңешиш керек отуруп алып, балдар жок кезде. Шериктеш болуш керек ата эне тарбиялоодо. Мен иштеп атам, кыйратып атам, көчөдө жүрөм. Аял сен эле кара, мага айтпа муну деп койбош керек. Ошондой эле аял дагы бул сени эле угат, мени укпайт, өзүң каалагандай тарбиялай бер болду деп атасына таштап салбаш керек. Мына ошондо эгер шериктеш болуп кызматташып, жардамдашса, жанагы аятта айткандай, Аллах Тааланын буйругундай жакшылык иште, такыбалыкта жардамдашкыла. Ал үй берекелүү болот, тарбияда туура болот. Алхамдулилля.